Тамила Нуркамилова, мага коюлган курдоомат. Урматтуу коллегалар, мага сиздердин жардамыңыздар керек. Мен 3 апрель күнү коронавирус диагнозу менен Ош областык клиникалык ооруканасына оор абалда түштүм. Кудайга шүгүр, дарыгерлердин жардамы менен дурусмун. Мени шок түшүргөн бүгүнкү информация: дарыгер ажыдан келгендердин үйүнө барып чай ичип, ооруп калып башка медицина кызматкерлерине жугузду деген курдоомат. Жалган жала. Мен эч кандай ажы тойго барган эмесмин. Менден 3-4 күн мурда бөлүмдөгү дарыгерибиз Сайра Шакирова, андан кийин 28 мартта биринчи жугуштуу оорулар бөлүмүнүн дарыгери Зарина Раимкулованын дене табы 38 болгон. Биз бардыгыбыз бир маршруткада жумушка барып келип жатканбыз. 30 март күнү түндөсү менин температурам 37,1 чыгып, ошол боюнча жумушка барган эмесмин. Вторник күнү завстационар Кайрат Макамбаевичке чалып, менин температурам 37,1 болуп жатат. Тест система барбы десем, сүйлөшүп көрөйүн деди. Ошол бойдон жооп болгон жок. Среда күнү кечинде вирусологтордон сурандым. Себеби акыбалым оорлошо баштады эле. Анализ алып кое аласыңарбы деп четверг эртең менен ПЦР тапшырдым. Анализге жыйынтыгы сомнительный болуп жатат дешти. Мен кайрадан Кайрат Макамбаевичке звонок кылып жаткыза бергилечи десем, сиздики 37 эле экен, штаб чечет деп жаткызбай коюшту. Урматтуу дарыгерлер, 3 күндөн бери плазма алып, кислородтомун. Мен 1987 жылдан бери дарыгер болуп иштейм. Мага бүгүнкү жалган берилген информациядан, жалган жаладан кутулууга жардам бериңиздер. Сураныч: бул информацияны ким берген болсо дагы, врач оор акыбалда жатат, өлүп калса эч ким текшербейт деп өзүнүн шкурасын сактап калыш үчүн берилген информация. Бүгүн эртең менен Кайрат Макамбаевич телефондон звонок кылып алып, WhatsApp'тан болсо дагы объяснительный жазып коюңузчу деди эле. Мен эч нерсе жазбайм дегенмин. Балким менин ордума өздөрү жазып койгон болушу да мүмкүн. Менин акыбалым дагы деле оор, кислородтомун. Ушунча жыл медицинада иштеп, жөн жерден курдооматка калдым. Мүмкүн болсо Минздравка жана информация берген сайтка жеткизишке жардам бериңиздер. Акыбалымдын оордугунан колум титиреп, ыйлап жазып жатам, деди Тамила Нуркамилова.